Ысык Көл облусунда мал уурдады деп айыпталгандан кийин асылып турган денеси табылган 18 жаштагы Эрмек Касымов акыркы жолу сүйлөшүп жүргөн кызына СМС билдирүү жөнөткөн. Айыда аты өзгөртүлдү. Турмуш басылмасына берген комментарийинде билдиргендей, Эрмек экөө 2 жылдан бери сүйлөшүп жүрүшкөн. 18 октябрда анын туулган күнү болгон. Ага чейин Эрмек Айыдага телефон элек кылган болчу. Ал телефонду менин туулган күнүмө карата сатып алганын айткан. Ошол күнү ал жакшы маанайда болчу. Биз чогуу план түзүп бири-бирибизди сүйчүбүз дейт ал. Анын айтымында 21 октябрда саат 15:00 чамасында Эрмектен СМС билдирүү алган. Анда Эрмек милицияга арыз жазган айылдашынын малын уурдабаганын жана ал эч нерсеге күнөөлүү эмес экенин билдирген. Билдирүү күндүз келген. Мен ага телефон чалганымда ал жооп бербей жатты. Кечинде ал мага кайра байланышы бешикке чыгууну өтүндү. Чыгып экөөбүз сүйлөшүп турганда ал мага бул биздин акыркы жолугушуубуз экенин жана экинчи жолукпай турганыбызды айтты. Мен ага мындай деп сүйлөбөөнү жана баардыгы жакшы болоорун, баары алдыда экенин айттым. Ал үйүнө кетип, мен дагы үйгө киргем. Эртеси 22 октябрда малчылар таладагы бакта анын асылып турган денесин табышыптыр. Милицияга жапкан жала ишенбейм. Ал андай адам эмес болчу. Биз 2 жылдай сүйлөштүк, ал темеки тартпай, спирт ичимдигин иччү эмес. Көрүнгөн жерде жүрбөй, өзүн тартипте алып жүрчү дейт Айыда. Эрмек менен Айыда келечекке чогуу план түзүп, кийинки күздө баш кошууну пландап жүрүшкөн. Ал мага мен 11 классты бүтөөрүм менен үйлөнөм деп айтчу. Мен болсо университетте жок дегенде 1 курста аякташым керек дечүмүн. Биз бактылуу болуп, чоң үй бүлө кургубуз келчү. Эми ал жок, мунун баары кечээ бир адамдардын туура эмес тыянак чыгарганын улам болду, дейт Айыда. Мен Асанбеков Нурлан Касымович, Ысык Көл областынын Аксу районунда, Бербаш айылында тургунумун. Мен урматтуу президент Сооронбай Жээнбекович, мен силерге кайгылуу себебин, баламдын өлүү себебин айтайын дегем. Баламдын өлүү себеби Аксу районунун роботусунда 3 милиционер аркалуу өлдү. Ошол 3 милиционер баламды кыйноо менен аябай өлтүрүшкөн. Бала башына пакет кийгизип, колуна наручник тагып алып, баклажкага суу куюп, ошо баклажка менен соккулашып, таманына соккулап, аябай кыйнашкан. 15-нен баштап 22-сине чейин ушу сокку, зомбулуктарды аябай катуу көрсөтүшүп, ошосуна чыдабай балам каза болду. Ошо 3 милиционер менден акча сурап, баламдан дагы акча талап кылып, 70 000 сом алып келесиң, 70 000 сом алып келбесең чөнтөгүңө наша салсак дагы сени мойнуңа алдырабыз деп аябай кыйнашкан. Еще дагы менден картошка сурашып, картошка алып барып беришкен. Себеби эмнеде ошол пытка кылганы, анан акча сураганы, картошка сураганы, бунун баардыгы эмне себептен улам келип чыгат? Бул айылыбызда бир 3 кой жоголуп, 3 койдун себебинен болуп калды. 3 кой жоголуп, ушу баламдан көрүшкөн, сени алдың деп. Бирок ал 3 койду балам алган эмес. Баламдын жанакы күбөлөрү бар. Күбөлөрүн бүтүмөчүп, балам каякта жүргөнүн, эмне кылганын далилдеп бүтүмө кылышкан. Анда да болбой, баламды сен алдың деп болбой, соккулап, ургулап, коркутуп, жолдон кармап дагы, көчөдөн да кармап алып, аябай коркутушкан. Анан ошонун себебинен балам каза болуп калды. Анан балама 70 000ден тышкары баламдын акчасы бар эле үйдө. Ошол акчалары да жок. Ошол акчаларды дагы ошол 3 милиционерге апарып берген окшойт. Канча акчасы бар эле? 50 000ге жакын акчасы бар эле жанында. Ошо үйдө басеткада болчу постоянно. Иштеп жүрүп алганбы? Иштеп, өзү элдин малын баккан. Баламдын айлыгы 45 000ден айланчы айы. 6 ай кайтарган. 6 айды эсептесеңер канча миң болот? Балама андай койуурдон эмне кереги бар эле? Баламдын эмнеси бүт жетиштүү болчу. Анан бүгүнкү учурда МВДдан, министерстводон адамдар келишиптир. Жанакы үчөөнү сурашып, 3 милиционерди. Алар ошол МВДдан келген адамдарды тоотпой, чакырса да келбей дагы жүрүшөт. Келишкен жок. Биз мына азыркы убакка чейин күтүп мына кеттик. Ошолорду көрөлү дегенбиз. Кыздарым, балдарым баары көрөлү дешип башкан, келишкен жок. Тоотпой коюшту. Ушуну силерден суранарым, ушундай киши өлтүргүч милиционерлерди
өз жазасы менен закон түрүндө ушуларды жок кылып бериңерди мен ушу суранат элем силерден. Башына пакет киргизип ошол кыйнаганын кайдан билдиңиздер? 22-си өлөр күнү ушуну балам өзү айтып берди. Бүгүн башыма пакет кийгизип, баклажкага суу куюп алып, баклажка менен соккулап, колума наручник тагып алышып, 3 өлүп, 3 тирилдим, өлүп калган аз калдым деп ошо 22-си күнү айтып беришти. Сизге айтып бердиби? Айтып берди. Андан тышкары мурунку тепкилегендерин досторун айтып беришкен. Бүгүн ушу пакет кийгизип, баклажка менен сабашып, наручник кийгизип алып деп мурунку сабагандарын досторун айтып беришкен. Ал күбөлөр дагы бар. Алар да жазып айтып да беребиз деп атышат. Кой уурдаган факты боюнча кылмыш иши козголуптурбу? Кылмыш иши баламды 15-тен сурайт, арыз 19-да жазылып атат. Баламды 15-тен баштап сурап атышат. Фактически арыз 19-дан баштап жазылган экен. Кылмыш иши качан козголуп атат? Кылмыш иши ушул убакка чейин козголду элек. Ушу баламдын өлгөн тууралуу кылмыш иши ушул убакка чейин козголду элек. Мал уурулук факты боюнча кылмыш иши козголбой туруп балаңызды суракка алып атат да? Ошол кылмыш иши козголбой туруп, мурунтан канча күн мурун ошо суракка алып баламды кыйнап атышат да. Акча талап кылышып, 70 000 сом алып келгин. 70 000 сом алып келбесең, наша салсак дагы бересиң деген баягы кыйноолорду көрсөтүп. Койду чындыгында уурдаган, короодон чыгарып кеткен адамдар табылдыбы? Жок, ал адамдар, ал кою ошол адам кайсы күнү жоголгонун дагы билбейт. Өзү билбейби? Ошол малы жоголгон адам билбейт өзү, кайсы күнү жоголгонун дагы. Анан бул жерден жалгыз балам ошол бийик забор экен, ал кичинекей бала ошол 3 койду ошол жерден көтөрүп чыгарылат беле, чыга албайт беле, аны да бир текшерип эметип көрсө болот. Ал жерден ал бала ошону 3 койду көтөрүп чыга албайт эле. Укук коргоо органдары сизге тиешелүү болгон дагы фактыларды таратып жатат, ошого кандай карайсыз? Ушул укук коргоо Ак Суу районунун РОУдун начальниктери мен тууралуу дагы мурунку өтүп кеткен окуяларды дагы козгоп, ушундай эмеге комментарийга жиберип бүтүм этип аткан экен. Ал ошол окуяларым балама тиешеси жок эле. Бирок ушуну чыгарбай эле койсо болмок. Баламды өлтүрүп ачыкса, анан үстүнөн дагы ошо балама тиешесиз нерсени дагы ушундай эмнеге интернетке чыгарып атышат. Бул дагы аябай туура эмес болуп турат да ошо кезде. Балаңыз ак жеринен күйүп, анын аркасынан өзүнө өзү кол салган үчүн эмне кыласыздар эми? Мындан кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Ушу балам ушу өз жанын өзү кыйганына мен ушу өкмөттөн суранат элем. Бүт чоңдордон суранат элем. Ушул 3 адамды таза мыйзам түрүндө жазалап берүүңөрдү мен суранат элем. 18 күнү ошо Касымов Эрмектин сүйлөшкөн кызы бар эле. Ошол телефонду агайы менен тапкан акчага сатып алып подарок эткен болчу. Ошол сүйлөшкөн кызына барып, ошол Ак Суу РОУдун милиционерлери барып туруп, бул урдалган телефон, буну биз алып кетебиз деп өзлөрү бир нерсени жаздырып, анан кызга кол койдуруп, кыздын эми кыз 18ге чыга элек, жаш кыз болчу, анын ата энесине дагы айтпай, эч кимге айтпай кол койдуруп эле алып кетип калышат кыздын телефонун. Алып барып, ал телефонду сейфке салбастан, Адилет деген милиционер көтөрүп жүрүптүр ошол. Өзү колдонуп. Анан мен көрүп айттым, бул телефон подарочный телефон. Муну эмне үчүн сейфке салып койбойсуң? Муну эмне колдонуп жүрөсүң десем, силердин эмне ишиңер бар деп эметип койду тиги Адилет деген милиционер. Анан бул акыркы СМС жазып койгон экен ошо сүйлөшкөн кызына. Бу ак жеримен ушу күйгүзүп, сенин семьяңа мени уят кылып коюшту. Сенин семьяңа мен
уят болсом да Кудай алдында мен акмын. Бул акча телефонду ак эмгегим менен маңдай терим менен таап сатып сага алып келип берген. Бирок милициялар ушу мени күч менен колдонуп ак жеримен күйгүзүп каралап силердин семьяңардын алдында мени уят кылып койду деп жазып койгон экен. Бул акыркы жолугушуубуз деп жазган экен ошол кызына. Мен Жумаконова Инжира Бөр Баш Ак Суу районуна караштуу Бөр Баш айылынын тургуну болом. Менин балам Касымов Эрмек Нурланович 22 апрель күнү ошо милиция кызматкерлери тарабынан катуу кыйноонун кесепетинен каза болду. Баламды 15-inde Ак Суу районуна кечкисин Дастан, Нурбек үчөөнү алып кетишкен. Келишти, кечирээк келишти. Мен келгенче күтүп отурдум. Келгенде балам кандайдыр кыйналгансып турду. Келип эле жатып алды. Анан чай ичкин деп болбой тургуздум, тур чайыңды ич деп. Футболкачан келип уголоктун четине келип отурду. Ошондо эңкейип кабыргасын кармап мындай кыйналгандай сезилип турдум. Ага мен ийне жүрөгү сезип турдум баламдын кыйналып атканын. Ошондо эле кандайдыр өңү көбүш тартып, мындай баламдын өңү башкача болчу. Ошо андан кийин 19-унда, 20-сында, ошо 22-леринде алып кетип атты Ак Сууга. Балам өзү мындай мүнөзү жумшак, мындай катуу кыялы жок бала эле. Балам мүнөзү коркунчак эле. Ошонун кесепетинен баламдын жашынан пайдаланып кетишти. Балам араң эле 18-ге чыккан болчу. Ошо 20-сы күнү жолдошум машина менен Ак Сууга бармак болду. Эртең мененкиси Эрмек экөө барышып, Эрмекти алып калышып, Нурланды машинага жиберишиптир. Келип мага картошка салышып кой деди. Муну каяка алып барасың десем, 3 мешок картошка салды. Тиякта следовательдер сурап атышат деп. Ошо анан жолго бензинге акча бер деди, анан обедтине акча бер деди. Ошо аларын бердим, анан кетти. Ошо 22-си күнү балам келген сайын кандайдыр кыйналгандай сезилип, мен өзүм сезип турдум. Баламан сурасам, эч нерсе деп айткан жок. Жөн эле барып отуруп сүйлөшүп эле келдик деп койду. Ошо баламдын өлүшүнө ошол тергөөчүлөр, следовательдер күнөөлүү деп мен ойлойм. Себеби балам өлө турган бала эмес болчу. Ал күнү үйдөн чыгып атканда дагы чайын ичип алып эле жакшы эле чыккан. Андай өлүү сезими жок болчу. Ошо кетип баратып дагы ошол балдар тосуп алышып, магазинден кола алдырышып, ошол жерде токтоп сүйлөшүп турушканын көргөндөр бар экен, айтып беришти. Ошо балам бир мындай эмнесин айтчу эмес сурасам, ошо келген сайын балдарга айтып турчу экен, мени мындай бүгүн согушту, мени мындай кылышты деп. Ошо балам андай жолго баргандай эч муктаждыкта болгон жок. Себеби элдин малын багабыз, айлыгы бар. Ошол моментте өзүнүн дагы ар дайым сумкасы болор эле, барсеткасы, ошондо акчасы бар болчу, 50 миңден ашык. Өзү телефон алам деп жүргөн. Анан кызынын туулган күнү болуп, ошол туулган күнгө да телефон алып берем деп жүргөн эле. Ошо балам каза болгондон кийин баары узап бүткөндөн кийин барсеткасын карасак, акчасы жок экен. Мен ойлойм, ушу кыйноо кылып эле ошо акча бер деп баламды катуу күчкө салып заставить этишкен окшойт. Ошо акчасын деле ошолорго берген деп эле ойлойм. Ошо